Ош шаарында адам өлтүрүүгө шек саналып издөөдө жүргөн дагы бир жаран кармалды. Бул тууралуу Ош облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда кармалган адам киши өлтүрүүгө катышкан уюшкан кылмыштуу топтун негизги мүчөлөрүнүн бири. Ал күнөөнү мойнуна алган көрсөтмө берген. Милиция кылмышка шектүү бир жаран издөөдө экенин билдирди. 13 январда Ош шаарында белгисиз бирөөлөр бир кишини арматура менен койгулап жаткан тартылган видео коомчулукка катуу талкуу жараткан. Үрөй учурган бул окуяда бир адам өлүп, дагы бир киши катуу жабыркаганы маалым болгон. Бул кылмышка шек саналгандардын арасында Дженго деген ысым менен таанылып, буга чейин оор беренелерге айыпталып, бир нече жолу соттолгон Кадыр Досонов да бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда уюшкан кылмыштуу топтун 1199 мүчөсү каттоодо турат. 2022 жылы алардын 153 мүчөсү кармалган. Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун жетекчилеринин бири пара менен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. УКМК тарабынан энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын жана козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында өлкөнүн энергетика тармагындагы коррупциялык схеманын бети ачылды. Анда Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун жооптуу адамдары тарабынан курулуш иштери боюнча тендерлерди өткөрүүдө аткарылган иштердин сапатына зыян келишине карабай алдын ала пара алышкан. Тергөө тарабынан Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун жетекчиси жеке ишкерлерден системалуу түрдө түзүлгөн келишимдин суммасынан 10% өлчөмүндө акча каражатын пара түрүндө талап кылганы. Эгерде андан баш тартса, жеке компаниялар тарабынан аткарылган иштер үчүн акча каражатын төлөөнү кечеңдетүү менен коркутканы аныкталды. Атайын жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаранын натыйжасында 150 000 сом акча каражатын алып жаткан жеринен шектүү кармалган. Алынган далилдердин негизинде АМ аттуу жаран Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 98 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына жайгаштырылды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Күн мурун Ошто 43 мектеп окуучусу белгисиз затка ууланып, ооруканага түштү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 43 баланын ичинен 18-и ооруканага жаткырылды. Алардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Калган балдар амбулатордук дарыланууга кое берилген. Учурда уулануунун себебин аныктоо үчүн анализдер дайындалды деп айтылат маалыматта. Кошумчалангандай, азыркы учурда ооруканада 4 окуучу калып, калган 14-ü ооруканадан чыккан. Бишкектин Ош базарында эттин дүң жана чекене бааларына мониторинг жүргүзүлдү. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Иш-чаранын жүрүшүндө Ош базарда эт негизинен Чүй жана Нарын областтарынан ташылып келери белгилүү болду. Буларда эт дүң жана чекене баада сатылат. Учурда эттин чекене баасы уй этинин 1 килограммы 500 сомдон 580 сомго чейин, кой этинин 1 килограммы 480 сомдон 540 сомго чейин. Кызматкерлер тарабынан дүң жана чекене баада соода кылган ишкерлер жана жеткирүүчүлөр арасында этин баасын негизсиз жогорулатууга жол бербөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Билим берүү жана илим министрлиги мектептерде акча чогулткандарга айып пул салуу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга сунуштады. Анда билим берүү жөнүндө жана укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизилет. Мыйзам долбоору билим берүү уюмдарынын окуучуларынын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо үчүн иштелип чыккандыгы белгиленет. Долбоорго ылайык жалпыга жеткиликтүү жана акысыз билим алуу укугун бузуу же чектөөдө, мектепке чейинки билим берүү уюмуна кабыл алуудан негизсиз баш тартуу, ошондой эле 6-7 жаштагы баланы мектепке электрондук каттоодо негизсиз баш тартса, жалпы билим берүү уюмдардын жетекчилери жана педагогдору тарабынан, анын ичинде коомдук фонддор жана коммерциялык эмес уюмдар үчүн акча каражаттарын мыйзамсыз алуу же алар тарабынан окуп жаткандарга жана алардын ата-энелерине моралдык психологиялык кысым көрсөтүүдө мыйзам бузгандар жазаланат. Кочкор райондук соту 18-ге толбой турмушка чыккан кыздын туугандарына каршы козголгон иш боюнча өкүм чыгарды. Кылмыш ишинин алкагында 5 кишиге айып тагылган. Кыздын күйөөсү, анын ата-энеси, кыздын апасы жана нике кыйган молдо. Соттун жүрүшүндө кыздын апасынын айтымында 16 жаштагы кызынын турмушка чыгуусуна каршы болгон. Бирок кыздын ата-энесин суицид менен коркуткандыктан макулдук беришкен. Жигиттин ата-энеси кыздын жашын сурабай эле салт менен нике кыйып койгонун белгилешти.
Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кар көчкү коркунучуна байланыштуу чукул билдирүү таратты. Ведомствонун маалыматына караганда 31 марттан 1 апрелге чейин абанын температурасынын жогорулашына, жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү коркунучу күтүлөт. Алсак Каракол Эңилчек Унаа жолунун 45-50, 74-86 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.